Эсиңиздерде болсо, өткөн күздө окуу жылы билим берүүдөгү мүчүлүштүктөр жана китептердеги каталар менен байланыштуу ыз чуу менен башталган эле. Ал эми биз бүгүн дал ушул темага окуу жылды жыйынтыктап жатып дагы кайрылалы деп турабыз. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар, кош келипсиздер биздин студиябызга. Баарыңыздар көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Жалпы эле Кыргызстандагы китептердин окуу куралдарына кандай көз караштасыз, кандай пикир айта алат элеңиз? Билим берүү тармагындагы оркойгон каталары менен кеткен китептер мектептин партасына чейин жетип, ошол окуучулардын колуна тийгендиги бул жакшы көрүнүш эмес албетте. Ошондуктан бул вирус сыяктуу эле жайылып кетти. Жалаң эле окуу китептеринде эмес, башка техникалык, медициналык бардык тармактарда катасы көп китептер чыгып атат да. Аны колго алган сайын баарыбыз көрүп атабыз. Ал эми адабий китептердин катачылыгын айтып бул жерде кереги да жок болуп калды. Себебинде аябай мындай жоопкерчилик мамиле болуп атат да. Ошону же авторлор жакшы карап койбойт, же басма ээлер карап койбойт. Айтор жөн салды болуп эле ушул китептер чыкканына байланыштуу ушундай чуу жаралса керек. Кандай деп ойлойсуз? Ким көзөмөлгө алыш керек, ким көбүрөөк жоопкерчиликке ээ дал ушундай каталардын болбошу үчүн? Так ошол көзөмөлгө ала турган жоопкерчиликтүү кызматтагылар болбой атпайбы? Мына азыр биз сүйлөп атабыз жакшынакай болуп. Каталарды айтып атабыз, кемчиликтерди айтып атабыз. Бирок бул биз кеткенден кийин эле калып кала турган маселе болуп калат да. Эч кандай жыйынтык жок болуп атат. Ошондуктан бул көзөмөлдүктү бир башка тараптан алсак жакшы болуп чыдай. Ошол эле билим берүү тармагына башка бир кызматтагыларды ошолор биринчи саресеп салып, көз кырынан өткөрүп, анан кийин гана типографияларга жеткирсе жакшы болмок. Ошондо балким каталардын аздыгы менен биз утушка ээ болмокпуз. Ушул массалык маалымат каражаттарына берген интервьюларында дал ушул билим жана илим министри Кудайбердиева Гүлмира айым сөзүндө айткан эле да, 1-2 ката үчүн мынчалык чоң чуу чыгаруунун мындай эч кандай деле кажети жок деген сыяктуу ой пикирин билдирген эле да. Ошондон улам сизден сурагым келип атат да, деги эле ушундай окуу китептериндеги каталар бул канчалык маанилүү? Биз дагы дал ушул нерселерге көз жумуп коюшубуз керек беле? Негизи ушул Гүлмира Кудайбердиева министр катары, бул каталардын министри катары эсте кала турган болду өлкөдө. Анткени ар бир министрдин бир билим берүүдөгү адамдын ката кетип атса дагы ушундай наадандык менен жооп бергени бул туура эмес болду. Бул окуу китептери боюнча биз чуу көтөргөнүбүздө ошондо дагы айткан эме типография күнөөлүү, ал күнөөлүү, авторлор күнөөлүү, ышыгы билим берүү министрлиги күнөөлүү эмес болчу да, анда дагычы. Анан кийин ошондо мен ар бир окуу китебин карандаш менен оңдоп чыгууга убактым жок деген. Мен дагы бир жолу кайталап айткым келет Гүлмира айымга. Министр болуп келгенден кийин сиздин убактыңыз жок болгону менен колуңузда бийлигиңиз турат. Эрк керек, анан кийин анча-мынча жөн эле наадандыктын кереги жок да. Бул жерде кызматты сактап калыш үчүн эле эмне болсо ошо боло берсин, билим берүү тармагы өлсө өлө берсин, окуу китептери кандай ката менен чыкса чыга берсин. Бирок менин кызыкчылыгым ушу министрлик креслого жармашып отуруп алып, ушул жерде балдардын келечеги не болсо ошо болсун, ошого балта чаап отуруунун кереги жок да. Сиздин оюңуз боюнча демек министр бул нерсени колго алышы керек эле? Бул негизи көп жылдан бери уланып келаткан нерсе акыры келип жарылды да. Анан бунун баарын Гүлмира Кудайбердиева жасады дегенден деле алысмын. Бул система ошондой болуп келген да. Анан ошондо дагы мындай адамдык сапат болуш керек да. Эне катары деле, аял катары деле, ай ушунча ката кетип атат, мен министр болуп турганда ушундай болуп кетти, мен жок дегенде кызматыман кетпесем дагы моралдык бир укугум ушу эне аталар алдында, окуучулар ошо ката китеп менен окуп аткан окуучулар арасында дагы бир моралдык мындай эмем бар деп, күнөөм бар деп сезип кечирим сурап койгондун ордуна кайра наадандык менен мен буларды оңдогонго 2 ката эч нерсе эмес деп атып, мынакей өзү Россия жанагы федерациясынын 17 ректора келип отурган жерде Российский Федерации и Киргизской Республики форум дегенин дагы баштамга менен жазып уят болду да. Негизи бул бир эле сүйлөм да. Ошондон астында отурган бардык эмелер, министр ушундай позицияда турганда, астында отургандар каалагандай билим берүү тармагында окуу китептерин каалагандай ката менен жазышып бул улана берет. Эгерде билим берүү тармагын биз азыр сактайлык десек, мындай позициядагы министрди кылмыш бул. Ушундай министрди биз кармап отурганыбыздын өзү кылмыш. Анан эже сизден сурагым келип атат да, мындай бейтарап эксперт катары да, негизи эле дал ушундай мүчүлүштүктөр болуп жатканы, китептерде каталардын кетип жатканына мындай ким күнөөлүү деп ойлойсуздар, ким жоопкерчиликти алышы керек?
Мына 29 жыл болду биз эгемендик алып, анан өзүбүз менен өзүбүз калганбыз. 94-жылы биз жана донорлорго ратификация кылып, ошолор уже 25 жыл биякта бийлеп атат да. Ошолордун көп күнөөсү бар деп мен ар дайым айтып жүрөм. Ким акчаны берет, ошо баягы түзөт да баарын. Кайсы жана орусча айтканда правила игры ошолор түзөт. Азыр мына китептерди эне аталар, министерство өзү коом карап калды да көзөмөлдөп. Но биякта мына 30 миллиард биз айтып атабыз, бюджеттен акча берилет депчи бир жылга. Китепке 120 миллион берет. Мына азыр тендер өтүп атат, уже жарым жыл өттү да, Гүлмира. Акча жетишпей жатат. Мына биздин да мамлекет донорлор да өзүнө ошондой функция алып, бизде бир да курс жок. Ошо биз жана авторлорду каяктан кантип окутабыз депчи. Илимий даражадагы мындай, анан жанагы сиз анариже туура айтып атасыз. Булар деген жанагы илимий жактан келишкен дагы практикалык жактан мугалимдердин айткан нерселерин эске алышкан эмес. Ошол эле окуу китептери боюнча, каталар боюнча август буларда жыйыны болот мектеп мугалимдери үчүн август слетунда. Ага чейин мугалимдер өздөрүнүн кемчиликтери тууралуу айтып эле келишкен да буга чейин. Тажрыйбалуу мугалимдер жок эмес. Бизде бардык айрыкча айылда жашаган мугалимдер жоопкерчиликтүү болушат экен дагы. Мындай айтышат экен, ушундай каталар бар, тигиндей, мындай деп айтса, аны эске алышкан эмес. Анткени буларга эң негизгиси китепти чыгарып калыш керек. Дүйнөлүк банктын гранты келе калды, 3 айдын ичинде жаза калат. Мына НТСтин бул жерге ар тарапка келген, мен Гүлпер Адиловадан сурасам, өзүнөн сурадым, эже, сиз китепти кыргыз, орус, анан тажик, өзбек тилдеринде экен, кайсы тилде жаздыңыз десем, кыргыз тилинде жаздым дейт, түп нускасын. Канча убакта жаздыңыз десем, 2 айда дейт. Эми ошо түп нускасында жазган кыргыз тилиндеги китеби эң одоно каталар менен чыккан. Анан мен аны президентке чейин кайрылып атып, мындай китепти эмне идеологиялык жактан, орфографиялык жактан каталары менен, анан ошондой эле монополияга каршы, антимонополияга каршы, мисалы үчүн, аларга да айттым эле, бирок алар дагы көңүл бурбай жатат. Мисалы үчүн, реклама тууралуу мыйзамда сакталган эмес, ал жерде аябай эме көмүскө рекламалар жасалган. Ушунун баарын айтып президентке кайрылсам, президент муну министрликке чүргөн, министрлик мага жооп берип койду. Ооба, сиздин эске алып, ушул китепти мүчүлүштүк бар экенин билебиз, баардыгы сиз айткан туура деп айтышты дагы, мынакей жооп беришти, бирок аны азыр жаңырта алышпайт. Ошо ката китеп менен окуй беришет балдар. Неге? Анткени кайра эле жазганга убакыт жок, жазса да чыгара турган киши жок. Ошон үчүн бул системалуу түрдө өзгөртүү керек да. Анан бир автор болбосун деген биз талап койгонбуз. Бир китепке бир автор болбосун. Коллективдүү түрдө болсун. 3 автор, 3 автордон кем эмес. Анан практик мугалимдердин айткан нерсеси эске алыныш керек. Анткени башталгыч класстын балдарынын кабыл алуусу психологиялык жактан сүрөттөр менен, дидактикалык жанагындай оюндар аркылуу кабыл алат. Ал эми жогорку класстын балдары кабыл алуусу бөлөк, аларга дагы башкача түшүндүрүш керек. Бирок ушунун баарын эске албай жатышат да. Анан эми мен кат жазгандан кийин айтып атышат, биз эми стандартты кабыл алдык, жаңы стандарт көрсө, башталгыч класстардын стандарты жок эле. Ар ким каалагандай авторлукта жазып келе берет. Анткени ана эже өзүнчө жазды да, 2-класс үчүн. Мен 3-класс үчүн китеп жаздым. Анан кийин мен 2-класстын китеби кандай экенин карабайм, эмнени бергенин карабайм дагы, өзүм каалагандай жаздым. Балким ал жакта кайталоолор болуп калышы мүмкүн. Кайталоо, жетишсиздиктер болгон. Ошондо жанагы линейка сакталган эмес, жанагындай 1-класс, 2-класс, 3-класс деп бардык эме бир калыпта, бир стандартта. Жалпы бирдиктүү бир программа иштебей турбайбы бул жерде? Талкалап кетишти да, ошо донорлор. Ошолор акча берет, анан Азиатский өнүктүрүү банк ошо 3 күн эле окутту да, улан 3 күн ошо китеп жазсына, бул эмне дегени билесиңер да, Москва 50 жыл жазып, мына китептер азыр биз окутуп атпайбызбы? Азыр мировая практика бар. Биз мына азыр кандай эме да, азыр рукописти жасат, конкурс жарыялайт. Анан типография берет, издательге берет. Анан мындай 3-4 этапта биз ойлоп атабыз, китеп ошо издательский үйлөргө эле конкурс жарыялап, ошолор мына кантип жасат, кайсы автор, Гүлмира айткандай линейка жокто, ошо бир линейка алып 1-11 класска чейин, что преемственность было, бири-бирин мындай уланып кетип. Анан ошону
мына 1-2-3 издатель, может быть, международный конкурс эметип, жарыя кылып, ошону издательское полностью берип, мына бөлбөйчү, майдалабай, ошону өзүлөр жазат, анан КАОдан апробация, ученый совет карайт, анан сигнальный экземпляр, анан тираж, анан районго чейин, балдарга чейин алып келип, ошондой асыр бир пилот эметсек, ошону, потому что мына майдалап, 13-жылы баштаган ошо Сорос, Сариева Эльвира, анан мен ойлоп атам, асыр министерство, анан жогорку кеңеш министерство өзү, билим министерство, правительство ушу бир отуруп, Алтынай Сейитбековна, вот ошо вице-премьер болуп, ошо чогултуп бир чоң талкуулоо болсо, жөн эле сүйлөп эле кетпейчи, потому что биз бул асыр мамиле проблеманы чечилбесек, ушундай эле каталар, ушундай эле майдаланып, анан боло бермек. Азыркы учурда мындай кайрылууларды жасадыңыздарбы? Мисалы күздөн бери канча убакыт келди? Жок, асыр министерствода ошондой ой жүрүп айтып атабыз, КАОда ошого макул болуп атат. Эметип биз биякта мына байке айтып кетти, эч ким жоопкерчиликти асыр алган жок, албайт, потому что министерствонун өзүнүн функциясы бар, КАОнун өзүнүн функциясы бар, типография өзүнүкү, издательский өзүнүкү, школа өзүнүкү, биякта бир байланыш жок да, эч чечпейбиз, потому что өзүнүн бир отдельный функциональный мындай эмеси жок да, мындай бир мындай тизмеги жок, тизмеги жок эме. Но бул мен ойлоп атам, бул министерствонун ката эмес да, мына канча министр алмашып кетти, канча премьер-министр, канча президент. Биякта бирөө туруктуу мындай бир 5 жыл хотя бы иштеп берсе, ошондо биз сурайбыз, потому что образование бул жол салган эмес, бул тамак бышырган эмес, бул интеллектуально ошону бир команда иштеш керек да, бир 5 жыл аларды тийбей ката кеттиби, жооп бергиле, но иштегиле деп бир ошо условий бир эметиш керек да. Мында бизде билим берүү министрлигинечи, мисалы үчүн таанышына, жакынына, сулуусуна же болбосо жумшактыгына же бийликке мындай кандай десем көз карандылыгына карап алып келбей, билим берүү тармагына биз эгер келечекте ойлосок ушул жакты көтөрө алган, ушул жакты көтөрө ала турган конкурс жарыялап туруп эле алып келишибиз керек. Мисалы үчүнчү ачык эле конкурс жарыялап Кыргызстанда, ай сен кимсиң? Мисалы Касым Тыныстанов жазган китептен 30-жылы катасы жок болуп атат. А биздин азыркы жазган китебибизден катасы көп болот. Эмнеден? Эркибиздин жоктугунан. Касым Тыныстанов миллион сом алып жасаган эмес. Аны деген билесиңер, ошол совет доорундагы совет өкмөтү баары сабатсыз болгон, биздей сабаттуу болгон эмес. Ошондо Касым Тыныстанов күн түн отурушуп жасашкан, ошондо бардык эмени киргизишкен, ал ошо агартуучулар, Ишеналы Арабаев сыяктуу, мына ошолор эмне $1 миллион алышыптырбы Дүйнөлүк банктан. Болгону адамгерчилик менен иштешкен, агартуучулук мындай сезим менен. А бизде азыр андай эмес да. Мага жакшы гонорар төлөсө, мен китебим өтүп кетсе, ана мен эле болсом, мен эле автор болсом деп атышат. Андай эмес. Авторлордун баарын чогултуш керек. Бул коллегиальный нерсе болуш керек. Коллектив, коллегиалык редактор болуш керек, корректор болуш керек. Ошол эле учурда илимий корректор болуш керек, илимий редактор болуш керек. Анан эле чаржайт кылып эле алып келип койгондун кереги жок. Мисалы үчүн бизде айтып атат, Үмөталиева деген бул билим берүүдөгү авторлордун душманы дейт. Мен авторлордун душманы эмесмин. Мен тескеринче ошол автор кайсы китеп чыгарса дагы, ошол автордун китеби кыргыз коому үчүн пайдалуу болсун деп атам. Мазмундуу болсун деген ойдо турат. Анткени биз Дүйнөлүк банктан карыз алдык. Ошол карызыбызга китепти ката менен чыгарып коюп отурабыз. Бул жакшыбы? А эмне үчүн биздин кылмыш иши козголбойт ушул убакка чейин? Мынакей азыр мына 5-6 класстар үчүн чыгарылган жаңы окуу китептерине карата айтылган сындарга байланыштуу Кыргызстандын билим берүү академиясында кызматтык өзгөрүүлөр болгонун билебиз биз. Улан мырза биздин катарыбызда. Азыркы учурда сиздерде кандай иштер болуп жатат? Жана ушул китептердеги каталар тууралуу кеп болсо эле биз илим билим министрлигинин өкүлдөрү чакырдык элек. Жебени шак сиздерге бурат экен. Ошол себептен кандай иш аракеттер жүрүп жатат деген суроону койгум келип атат да. Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Мен биринчи айтып кетейин. Ошо биринчи ошо кыргыз авторлору 90-жылдан бери баштап окуу китептерин жазып башташкан да. Анан ошондо совет доорунда иштеп жүргөн профессорлор, мугалимдер, ошолор биринчи Кыргызстан өзүбүз эгемендүү мамлекет болдук. Бизге окуу китептери керек деп окуу китептерин жазып баштап, анан ошол айрым китептери 3 басылыш, 4 басылыш менен эмдигиче колдонулуп келатат. Анан мен мисалы ошо физика 8-чи класстын соавторумун. Анан биздин ошол окуу китеби канча 3 басылыш болду. 3 басылыш болуп чыгып атты. Анан бу жерде эми коллективдүү түрдө чыкканда улан туурабы?
коллегиялык түрдө чыккан, коллегиялык ошон үчүн түрдө жакшы. чыкты. Анан мындай деп атышат да, айрым окуу китептери ошо стандарты жок эле же программасы жок эле жазылып келатат деп. Анан негизинен мына башталгыч класстын китептери жазылды, стандарттар 2010-жылы жазылган. Стандарттардын баары бар, стандарттын негизинде программа жазылган. Ошо программанын негизинде окуу китептери жазылат. Андай болбойт, тиги ар бир мисалы 2-ден 3-төн бөлүнүп алышып эле каалаган китеп жазып анан дал келбей калган учурлары болбойт. Ар бир 2 китеп чыгабы, 3 китеп чыгабы, ошо альтернативный болсо дагы ошо китептер программага ылайыкташтырылып, стандартка ылайыкташтырылып, анан таратылат. Министрлик тарабынан сунушталат да. Анан ал деген ошо августтук кеңешмесинде кут билимге жарыяланып, министрлик сунушталган окуу китептери деп. Мынакей ушул китептердин авторлору тууралуу жана китептерди чыгаруу тууралуу кеп болуп атпайбы азыр? Мына каталар кетти да, ошондон улам сурагым келип атат да, мындай жөнөкөй жарандарыбызга түшүнүктүү болуш үчүн негизги жоопкерчиликти сиздин оюңуз боюнча ким алыш керек? Мисалы авторлор китептер жазыптыр, ал жерде ар кандай орфографиялык каталар болду, котормодо туура эместигин айтып чыгышты, стилистикалык түзүлүшүндө, мазмунундагы каталарды айтып жатышат да. Негизинен баягы авторлор басмаканага дагы үйүп коюп атат да бул жоопкерчиликтичи. Бул жерде басмакананын ролу канчалык? Негизинен жана Анарыч айтып кетти, ошо весь механизм. Биринчи министрлик сынак жарыялайт. Сынак жарыялагандан кийин авторлор 2-3 глава 1-2 глава тапшырышат, ошо сынакка катышабыз деп. Андан кийин ошо стандарттар жана билим берүү сапаты боюнча координациялык кеңеш бар. Ошо координациялык кеңеште мектептин мугалимдери, билим берүү академиянын сотрудниктери, башка жогорку окуу жайдын адистери, ошолор эксперт топторун түзүшөт. Анан мисалы бир эле сынакка түшкөн бир китепти жалгыз киши карабайт. Аны деген 7-8 киши карап, ал жерде мына акыркы жолу Азия өнүктүү банк тарабынан өткөрүлдү 2 жыл мурун. Ошондо ар бир работа шифровать этилип, ар бирине шифр коюлуп, авторлор сынак өткөрүп аткан. Билим берүү академиясы ошо мазмунуна жооп берет. Мазмунуна жооп берет, анан жана предметтик стандартка ылайык келеби. Анан мазмуну боюнча гендердик талаптарга жооп беребиз. Здесь не только мисалы бир сүрөт турса, ошо бала менен кыз барбы, же жалаң эле кыздарбы, же жалаң эле балдарбы. Көп өзүнүн аспектилери бар да. Ошонун баарын билим берүү академиясынын адистери карайт. Анан бизде адис жетишпесе, башка мектептерден башка адистердин билим берүү академиясы жана мазмунуна карайт дедиңиздерби? Аны узаткандан стандарттарын караган атайын өкүлчүлүк болот экен, 7-8 киши карады деп атасыздар. Издательстволор жана грамматикалык, стилистикалык, орфографиялык каталарды ошо корректорлор бар издательстволордо, басмаканаларда, анан редакторлор бар. Ошолор жоопкерчилигин алышат да. Демек булар жалпы жонунан баары күнөөлүү турбайбы? Биринчисинен экинчисине өтүп кетти, экинчиси жакшы карабай, үчүнчүсүнө өтүп кетти. Мазмуну жөнүндө кеп болгон жок. Ошо грамматикалык каталар болуп атат да. Мисалы могу акыркы мазмуну боюнча дагы. Мазмуну боюнча дагы каталар, мисалы үчүн жанагы акыркы учурда мына могу жерде бир оор комуз деген ооз комуз деген ордуна оор комуз деп калышты. Ошону эки өткөн жумада аябай чоң. Каталар эмне үчүн ушунча киши, ушунча макул автору андан кийин дагы ошон үчүн азыр эксперттин жоопкерчилигин көтөрөлү деп, анан жана трудовое соглашение деген бар, ошого киргизели деп атат. Чтобы министрдин мына буйругу болду, и финансовую ответственность пускай несет эксперт. Ал деген эмичи, мындай да, финансылык жактан да жоопкерчиликти күчөтпөсө болбойт. Бул туура сиздикичи. Биз башынан эле айтып атабыз буларгачы. Билим берүү министрлиги баардык нерсеге жоопкерчиликтүү. Анткени китепти ачсаңыз, алда китеп ката китебиңизде деле билим берүү министрлиги жоопкерчиликтүү деп жазылып турат. Билим берүү министрлиги сизге ушул китепти сунуштады деп окуучуларга алып барып берип атасыз да. Анан эми гриф бар да министерствонун. Министрликтин эмеси жоопкерчилиги жогобош керек. Точканы эң акыркы печатты мөөрдү ошолор баскандыктан жалпысынан билим берүү министрлиги жоопкерчиликтүү. Анын астында сиздер да жоопкерчиликтесиңер. Анан ушунча көз, ушунча кыйын мугалимдер, ушунча кыйын илимпоздор туруп, ушунча катаны кетирип жиберип, унчукпай отурасыңар. Эмнеге? Бунун баардык катанын баары кайдан чыгып атат? Ата-энелер аркылуу чыгып атат. Мен 12 сентябрда жаздым. Мекен таануу 2 класс, анан ушундай ката менен чыкты десем,
Гүлпери Адилова эже да айтып атат, ай сен 11-жылы чыккан китепти эмнеге айтасың? Андан бери эч ким айткан эмес. Бул китеп деген өтө жакшы сынактардан өтүп келген укмуш китеп дейт. Ай эже 11-жылы мен кайдан көрөм? Балам мектепке барбаса, мен деле журналист катары деле окуу китептерине кызыкпаптырмын да, өзүм окунуп бүтүп кеткенден кийин. Андан кийин балдар алып окуганда алар менин үй тапшырмасын жазып атып, катаны көрүп атасыз. Андан кийин жанагы изилдөөлөр кетип калды да. Итөрүктү ата-энелер жазып атат. Ушун үчүн ата-энелерге кайрылып кетет элем да. Өткөндө да айткам, бул министрлик иштебейт өгүндү көрүнөт. Биз акчасын берип атабыз, министрликте канча киши штатта отурат, жасабайт. Келгиле ата-энелер мониторинг жасайлык. Ар бир класстын балдарына күчүбүз да жетпейт экен. Кандай каталар бар тыштагыла деп мен азыр көп китептердин мониторингин жасап койдум өзүмчө. Мага буга мамлекеттен 1 сом акча берген жок. Анан баары айтат, ай сиз тигини текшерип жүрөсүз, муну текшерип жүрөсүз, ким сизге акча берип атат да. Менин аркамда Россия Федерациясы Путин да турган жок. Өткөндө айтышты, сен россиялыктардын китебин көтөрүп келип мына Россия баскан жатат деп. Менин аркамда Назарбаев турган жок. Менин аркамда эч ким турган жок. Мен жөн эле ата-эне катары айтып атам. Жаран катары. Келгиле, ар бирибиз бирден каталарын карап чыгалык да, мониторинг бул министрлик менен билим берүү академиясы жасабай калды өңдөнөт. Ошону жасап, анан биз сунуштарыбызды киргизели деп. Сунуштарыбыз ушу. Рахмат. Жакын арада булар эч нерсе жасабай коюшту да. Рахматыбызды айталы. Азыр бизде коомдук ишмер Алмазбек Акматалиев агабызды кол чабуулар менен ушул жакка чакырып алууга уруксат этиңиздер. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсызбы? Биз мынакей ушул билим берүүдөгү мүчүлүштүктөр, анын ичинде китептеги каталар тууралуу сүйлөшүп атабыз. Мен ойлоп атам, бул нерсе сизди деле кайдыгер калтырбаса керек депчи. Деги эле жалпы жонунан дал ушул жалпы эле билим берүү окуу китептеринин мазмуну тууралуу кандай ой пикирдесиз? Ага негизи эле мектептердин мектептер үчүн окуу китептерин чыгаруу системасы жакпайт да. Бул жерде баягы мен постоянно ушу суроону берем да. Эмне үчүн мектепте китеп жетишпейт? Бир дагы университетте уктуңар беле китеп жетишпейт дегенди. Андай жок. Себеби эмнеде? Себеби университеттерде ар кайсы китеп бар. Ар кайсы автордун китеби бар. А жерде монополия жок. Биз мына искусственный жол менен монополияны түзүп атабыз да. Мектепте мисалы химия 6-класс же 7-класста химиясы мынау автордуку болот деп туруп, мамлекет ушу акча бөлүп атат ошогочу. Менин оюмча ушул системанын өзү туура эмес. Өзү туура эмес. Мен ойлойт элем, министрлик жанагы эле окуу стандартын бекитиш керек. Экинчи требования ошол учебникке ал жанагы санитардык талап болуш керек да. Краскасы, кагаздын шрифти, кагаздын сапаты ушу сыяктуу болду. А мазмунучу? Ошо мазмуну стандартка төп келиш керек да. Мисалы химия болсо, эми мен химия эмесмин, темалар бөлүнүш керек. Могу темага 2 саат, 3 саат, 1 саат деген мен мисалы ошого барат элем. Ошондой китепти мен жазып келсем, адистер текшериш керек. Албетте эми грамматика, ошибка дегендер ал башка маселе. Башка маселе. Мага өтө маанилүүсү ошол контенти, ошол содержаниясы. Ошол канчалык деңгээлде сапаттуу билим бергенге өөлгө түзөбү же түзбөйбү ошол китеп. Эгер ошол китеп мен жазып келеби же бул киши жазып келеби, ошол стандартка төп келсе, мен печатымды коюп беришим керек деген ойдо жүргөн адам. Анан стандарт ошондой төп келгенден кийин мен аны жеке автор катары мен уже донорлорду издей баштайм. Ошентип отуруп, анда сиз деген анда да татаалдаштырып жүрөм. Эмне кылат анда? Жөн эле мына канча министрлик ошол химиянын стандартын бекитип бериш керек. Билим берүү академиясы эмне кылат? Ошо билим берүү академиясы ошо билим министрлигинин алдындагы мекеме бул. Азыр буларды типографияга айланткантабыз да. Сен эмне үчүн катасын карабайсың, көрбөйсүң деген эми анта берсек булар саясат менен качан алектенет? Окуу саясаты бар. Окуу саясаты. Заман өзгөрүп атат. Бирок биз замандын өзгөргөндө китеп деген 3 жылда жарабай калат деп өзүңөр кабыл алып атасыздар. 5 жылда. 5 жылдык мөөнөттө. Кыргызстандын эмесинде мындай өзү бюджети аз. Аны 5 жылда китеби жарабай калган китепти чыгарып, аны ката кылып чыгарганда биз рыноктук келгиле кандай кылсак биз ушу Кыргызстандын бюджетине залал келтирбейбиз, балдарга дагы жакшы билим беребиз деп ойлонбой эле биз эптеп эле азыркы күн менен жашап атабыз да. Ошон үчүн бардык окуу китептерин азыр кандай болгон күндө дагы билим берүү министрлиги сунуштаганда да ошолорду электрондук вариантта көбүрөөк ошо электрондоштурууга өтсөк да. Мисалы үчүн президент айтып атпайбы, сан айрып түштүгү өтөлүк депчи.
Биз пилоттук негизде дагы ушу Бишкек шаары болобу пилоттук негизде жанагындай башка жаңыча нерсени киргизишибиз керек да. Мисалы электрондук вариантта болсо тез алмаштыра алабыз, тез кайра жаңырта алабыз. каталарын оңдогонго мүмкүн болот деген ойду айтып атат. Китеп чыгарууда рыноктук мамиле болуш керек. Ошого бериш керек негизи. Мамлекет ошол рыноктук мамилени түзүп Альтернатива койсо болуш элечи, биз бири-бирибиздин китебибизди бири-бирибиз сындап атып эле жакшы китепке жетебиз. Башта ооруткандын кереги жок. Азыр мамлекет бир нерседен кайтыш керек. Биз бардык китептерди бекер чыгарып беребиз деген туура эмес саясат рынок механизминде. Болбойт анткени. Ага чөнтөгү жетпейт мамлекеттин. Бюджетибиз 10 жылдан кийин деле тартыш болот. Мен эгер бизнесмен катары ошол китепти финансировать эткенге даяр болсом, ошол китеп чыгаргандан прибыль алганга жеткен деңгээлге жетип алсам, мага эмне үчүн буттосуп атасыңар ошол китепти чыгарганга? Окуу китептери билим берүү дегенде 49-чу берене боюнча билим берүү акысыз деген конституциялык эң башкы мыйзамга каршы. Анар айым, сиз кандай ой пикирдесиз? Кошулбайм. Мамлекет өзү шарт кылган жок да, министерствода ошо китепте 2 эле киши иштейт. 2 эле киши мына. Бул эң биринчи шарт жок. Экинчи 120 миллион 30 миллиарддан бөлүп атабы китептерге. Донорларды күткөнчө китепте уже эски болот 5 жыл. Үчүнчү, мына Алмаз мырза айтып атпайбы? Биздин коом, мугалимдин коому 80 000 армия буга даяр эмес. Бизде школдор, университеттер кайсы мугалимдерди чыгарат, кайсы студенттерди билесиңер, орто менен 110 балл менен именно ошо педагогика барат. Экиге окуган бала ошол жака барат да. Начар окуган ким болот? Мугалим болот. Аны азыр мына чыгат айтып атпайбы? Интеграция, алгебра, там экономика депчи. Бизде коом, мугалим өзү даяр эмес. И Алмаз агай, силер айтып атасыңар, мына Россияда ошондой эксперимент болуп, бир класска 27 китеп алып келиптир. И эне аталарга айтыптыр, выбирайте, тандагыла депчи. Извините, эне ата, мен физик эмесмин, мен кантип балама ушу китепти тандайм. Бул туура эмес. Биздин коом, биздин мугалимдер бул жерде мугалимдер тандаш керек. Жок, биякта даяр эмес. Биздин уже мугалимдер 60% баягы эме пенсионерлер эртең кетип калат. Жаңылар опыты жок, билимдери жок. Билим деңгээлі жок. Бул может быть бул анан бул борот 20-30 жылда биз оңолуп ушу кыргыз эли Кыргызстан оңолсо деп мен ойлоп атам. Мындай киргизсек азыр Гүлмира жок, бир эле стандарт, единообразное применение. Анан министерствонун күчү деле келбейт. Бул жогорку кеңеш, президент өзү өкмөт ушу бир чара көрүш керек да. Биз айтып эле кетебиз, но мугалимдер өзү менен турат. Алмаз мырза, мисалы үчүн жаңы эле айтып атпайбы, Анар айым, бул монополия болсо, бул жерде жанагындай болгон бир нече китепти алып келип энатанын алдына сунушташат деген сыяктуу да. Түшүнүктүү. Бир нерсени түшүнөлүчү. Андан ары кандай болушу керек? Мамлекетте монополия государственный стандартка болуш керек. Түшүнүп атасыңарбы? Эйнштейн мисалы баланчанчы класста момча саат окулуш керек деген, мына мамлекет муну аныкташ керек. Түшүнүп атасыңарбы? Бул стандарт деп коет. Эми ошо стандарт бекигенден кийинки кадамдар уже рыноктук мамиле болуш керек да. Кийинки кадамдар дагы монополия кылып алып атпайбызбы? Мисалы мен конкурс өткөрсөм, Асанов жеңет, бүттү, анын китеби чыккыча мына Анар айым айткандай эскирип кетип атат. Ошо стандартты бекитип бергенден кийин анан дальше уже рыночный механизмы должны работать, мына орусча айтмакчы. Ал эмне деген? Мен ошо стандартка төп китепти жазып келсем, мен коллектив менен жазам башка. Министерство же болбосо академиянын министерствонун академия ошону гана текшериш керек. Мен жазып келген китеп ошол мамлекет бекиткен стандартка төп келеби? Болду. Мага грифти бериш керек. Ушул китепти чыгарып алып туруп мектепке жиберебиз. Себеби мектеп ошол стандарт менен окуйт. Түшүндүңүзбү? Ошондо менин китебим жакшы болобу, Анара жазган китеп жакшы болобу, аны ошол практика көрсөтөт.
Түшүнүп атасыңарбы? Ошондо гана ошо китептер, убакытты окуу талап китептердин кылбайбы? конкуренциясы болот. Ошентип отуруп анан кийин мисалы менин китебим 1 жыл Алмаз мырза, мисалы үчүн ушу сиз айтып аткан нерселер. Да, эме турабыз да, ушу эксперимент кылсакпы дегендей кылып атасыз да сиз, Алмаз агай. мен Мисалы үчүн ансыз деле балдарыбызды эксперимент кылып келатабыз да, биздин Кыргызстандагы билим берүү системасы эмнеге мындай ылдый түшүп кеткен, анткени биз эксперименталдык поле болуп калганбыз да, аян. ошого стандарт жазыш керек. Анан ар бир 5 жылда биз ошону эме стандартты жазып, учебная программа, ал көп акча, бизде адистер жок. Мына Россияда 2 жолу эле акасы, ушу 27 жылда ушу учебную программу меняли. Эмне үчүн биз жөндөн жок эле ошо донорларды, ошолор бизге баягы биздин кантип түшүнбөйбүз, ошо донорлор акча бергенде биздин жакшы системаны уже талкалады, жаңы бизде эчтеке жок. Мына биз 4 киши отурабыз, 5 киши, 5 ой айтып атабыз да, бири-бирибизди укпай, биякта бир мындай мамлекеттик политика керек. Китептерди полностью от рукописи до тиражирования районго алып берип, ошо частниктерге бериш керек да. Министерство мына тендер, 3 тендер эметет да. Рукопись отбор, издательский, анан тиражирование, анан жеткирет да. Ошону бир эмеге эметип, частникке берип, сер айткандай, стандартты берип, ошондо эметиш керек да. Эч кимди мындай ызычуу кылбайчы. Демек, муну мамлекеттик деңгээлде кандайдыр бир мыйзамдарды сунушташыбыз керек турбайбы? Бул министрликтин эмесичи, донорлор боюнча иттин өлүгү кайда көмүлгөн дегенде мыйзамда да. Анткени донорлор келип өздөрү жана акча бергендиктен Анна Рижа айткандай алар талап коюп калышкан, анан жана айтып аткандай эле бир жума мисалы үчүн Азия өнүктүрүү банкы келип туруп бир жума окутуп туруп авторлорду мына ушундай стандартта жазасыңар деген мындай таризди тарап жашатчаган авторлор. Андай болбойт да. Негизи стандарттар билим берүү академиясынын адистери иштеп чыгышат. Анан жөн жок эле иштеп чыкпайт. Донор тийгенде жок, мен аны ал жөнүндө айткан жокмун, Улан мырза, сиз мен түшүнүп практиканы сиз мен азыр Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн сүйлөп атам, азыр угуп турсаңыз, айына чейин. Биз донорлордун көз каранды болуп калып, мынакей Индияда Вьетнамга кеткен китептер келдиби? Бардык толугу жеткирилди, качан жеткирилди акыркы партиясы айтып коңузчу. Келатат. Окуу жылы аяктады. жок, Индияда китеп чыгарып атканга эмнеге каршы болуп атасыңар, түшүндүрүңөрчү. Ушуга жашасын билим берүү академиясы окуу жылы аяктады, бирок окуу китеби келатат. 1 жыл бою балдар китеби жок окушту. Гүлмирайым, ошо сиз бул сизге мен каршылыгым жок, бирок билим берүү академиясынын ушундай системасы. Жеке оюңузду айтып коелу. Жанагы сиз айткан электрондук китептердин баары интернетке жайгаштырылган. Министрликтин LibKG деген сайтында ошол алып окуп атышат. Анан мисалы Индиядан эмнеге чыгып атат? 2014-жылы, когда было подписано соглашение между Азиатским банком и өкмөт менен, ошондо типографиялардын деңгээли, мисалы, учкун бар болчу. Ошонун деңгээли 33 канча миллион китеп чыгарганга күчү келген эмес ал учурда. Ошон үчүн донорлор силерге Кыргызстанга жардам берели. Силердин если издательствонун мощностьтары, типографиянын мүмкүнчүлүгү жетишпей атса, ошон үчүн чет мамлекеттин жанагы качественный издательстволорду тандап, ошол жерден только басуу издательство эмес, типография, только басуу. Тираж жок, булар тиражированияга кетти да. Индияга бир эле учкунга берип койсо, учкун мисалы 1-2 наименованияны канча 5-6 жылда чыгарат. Булар мындай эме берди, эме бизнес. Анткени мен китеп чыгарууда катышкан эмесмин, китептин авторлору да эмес, мен бизнесим жок бул жерде. Башкалардын бизнеси бар да, ошон үчүн бул жерде Индияга кеткенде же чет өлкөгө кеткен Дүнөк банктын эмеси болуп атат. Эрежеси менен талаптар болуп атат. Жок, өзүбүздө типография жок болсо. Жок, эмнеге жок? Келиңиздер, бул нерсе типография ошо эстартта иштеп берип 2013-14 ошол эле силер Вьетнамга жөнөткөн китептерди, демек бул жерде акча дейсизби? Акча чечип атат. Биздин жергиликтүү эле типографиялар бүт кара жумушту жасашкан. Мен сизге мындай түшүндүрөйүн. Ичинде контентти, мисалы үчүн, мазмуну терилиши, калыпка салынышы, жайгаштырылышы, оформлениясы бүт баары бул жерден жасалганда, анан тиражга келгенде, нускасын, экземплярды чогултууга келгенде Вьетнам менен эмеге Индияга, анан эмеге кайсыл жакка жөнөттү? 3 мамлекетке кетти. Италияга кетти. Италиядан келип турган китептер менен эмки жылы камсыз болосуңар, 1 жыл бою китеби жок окудуңар деп койдук да. Жашасын биздин билим берүү министрлиги жана билим берүү академиясы, билим системасын өлтүргөндөр жашасын. Ушулар коррупционерлер гүлдөсүн, өссүн, өнүксүн. Ката китептер менен окуй бериңиздер. Гүлмира, отуруңуздар. Мисалы 2014-жылы айтып кетпедиби? Типографиялар жок ал учурда. Кантип эле типографиялар жок? Ошондо шартка коюлуп калган. Биз согуштан
Ирактан кийин, Сириядан кийин жашаган жокпуз, Кудай сактасын. Типографиялар жок деп соглашениеге айткангачы. кол коюлуп калган. Анан мисалы 5 жыл ичинде өнүктү. Эме кызыкчылык болгон, азырда кызыкчылык бар. Маселе мында да. Азырдагы жарым демократияга кетти. Мындай талаштарчы, эгер система өзгөрбөсө, дагы 10 жылдан кийин Кудай аман койсо, ушу студияда жолукса, кайра ушул проблема болот. Себеби бул системдүү мамлекет туура эмес кылып атат. Системдүү. Мындай да мектеп болобу, университет болобу, алар эркиндикке ээ болуш керек. Түшүнүп атасыңарбы? Ошол мектеп мамлекет стандарт менен бекиткен кайсы гана учебник болсун, мектеп өзү чечиш керек. Мен Ивановдун китеби менен окутам же Петровдун китеби менен окутам деген мүмкүнчүлүк бериш керек окутуп атат уже. Себеби физиканын 2 китеби жок да, же 3 китеби жок да. Мамлекет монополия алып барып атпайбы? Мектепке барсаңыз, мектеп жашындагы окуучулар кандай системада системада көмүскө болуп атат. Көмүскө нерсени мамлекет узаконить этип бериш керек. Рыноктук экономика болмоюнча, шарт болмоюнча, мына Гүлмира айым айтып атпайбы, бизнес болот. Ой, китеп чыгарган бизнес болсун. Андан эмне качып атабыз? Жок, ошол Алмаз мырза, мисалы үчүн мен ал бизнеске каршы эмесмин. Чиновниктердин бизнеске үлүшкө отурганына Жок, каршымын. Ошол коррупциялык азыркы система боло берсечи. Мен дагы жолу айтам. Мен дагы жолу айтам. Азыркы система болсочу, чиновниктер кирсе дагы, кирбесе дагы айтып атпаймынбы? Системаны мен айтайын. мисалы үчүн Кыргызстаныбызда жалпы эле билим берүүнүн деңгээлин кандай баалайсыз да? Мисалы талапка жооп берет деп ойлойсузбу? Ошол каталар биздин жогорку эшелондун өзүндө кетип атпайбы? Ошол эле төраганын жазган, өкмөткө жазган катынан кетип атпайбы? Ошол эле бийик тепкичтерде отурган орто звенодогу референттер, жанагы башка кызматкерлер мен сабаты жок болуп атпайбы? Туура. Демек билим Сабаты берүүдө жок. Ошолор элементарный кат жаза албай атышат. ооба. Ошол чыгып кеткенден кийин ого өтөр ажиотаж болду бул нерсе. Анан азыр биз билим берүү министрлигине тепкилеп жатып калып атабыз да, жогорку эшелондон башташ керек бул нерсени. Ошол жерлерде иштеген, ак үйдө ак галстук тагып, ак көйнөк кийип отургандар биринчи өзүлөрү сабаттуу болбойбу? Ар бир сөзүнөн 2ден каты кетет. Мен ошол отурган любой менен ошол мен диктант болсо диктант, сочинение болсо сочинение. Анткени тилдин данегин чагып, маңызын бере турган ошол жерде сабаттуу кызматкерлердин жоктугунан өзүбүздүн кыргыз тилин өтө албай атабыз. Орус тилин дагы чала бола билгендер ошентип сабатсыз жазып атпайбы? Анан жанагы албетте Демек билим берүүдөгү маселе билим берүүдөгү маселе мындай. Биздин деле жаштар Америкадан, Англиядан, Кытайдан окуп атышат. Ооба. Мыкты адистиктерди алып келип атышат ошолор, туурабы? Ошолор эмне биринчи эле барып Америкадан же Англиядан оккан эмес да, ушул эле жерден билим алган. Ал барды келип мугалимден. Мугалим мыкты болсо, ошол классында 30 баланын керек болсо жок дегенде 10-ону жакшы тарбиялап чыгарса, ал жакшы мугалим. Туурабы? Ал эми тийип качар, жанагы пенсиядагы мугалимдер алар только айлык эптеп 5000 сом алып, 6000 сом эптеп айлык иштеп калышат да. Бул жерде окуу китептин ролу канчалык? Окуу китептин ролу абдан туура, абдан чоң мааниге. Себебинде кыргыздын жалпак тили менен жазган авторлор болуш керек. Анан мен билем көп эле авторлор. Баягы эле авторлор да алифбени жазган деле ошолор, эне тил жазган, кыргыз тил жазган деле баягы эле авторлор уже көнүп алган. Көнүп алып, ошол автор болот да өзүнүн гонорарын алып жүрө берет. Алар ката кеттиби, кетпедиби, ал кийинки маселе болуп атпайбы? Ал эми бул жерде типография бар. Корректор деген бул каталардын академиги деген сөз бар болду бизде. Мен гезит иштегендиктен мен билем. Корректор мыкты болсо ката кетпейт, даже бир үтүр кетпейт да. Ошондуктан биринчи иретте жанагы адистер өзлөрү сабаттуу болуш керек. Ошондо мыкты корректор керек болсо корректорге 2 айлык бериш керек ошолор. Анткени катасы жок болсо корректорду эч ким сүйлөбөйт. Ошол көмүскөдө калган киши да кызматкер. Ал эми макталса жанагы авторлор макталат. Белки эмелердин мүчөлөрү макталат. Ооба. Ансыңарындай бул жерде ошол нерсени бүт чоң мааниге алыш керек да, корректорго айлыкты чоңураак берип, мыкты корректорлордун керек болсо мектебин түзүш керек. Аны окутуш керек. Рахмат. Аны окутуш керек. Корректорлор жок болуп атат да. Мисалы бир убактарда корректор каталарга директор деп баягы маани берилиши да. Азыр кыргыз тилинде чыккан китептерде баардык нерседе корректорлор жок болот. Корректорлор даярдоо деген да болбой калган да. Муну айткым келип атат да, мисалы үчүн чабылган жол менен кетиш бул алда канча оңой да. Мисалы үчүн өзүбүздө болбой атыптыр. Мисалы негизи кыргыздар өзүбүз демократиялык калк болобуз да, ар кимибиз өзүбүздүкүн айтабыз. Мына ушул жерде мына
киши 6 киши сүйлөшүп атабыз, мындай 6 ой, 6 чаржайыт ой болуп атат да, ошондон улам сурагым келип атат да. Мейли өзүдө бул нерсе болбосун, бирок чет өлкөдө менимче жакшы баягы практикадан өткөн ушул нерсе бир системага коюлган учурлар барбы, Алмаз мырза? Кандай деп ойлойсуз? Жанагы мисалы мен бир эле мисалды айтайынчы. Биздин студент кезде, аспирант кезде ресторан, кафенин баары мамлекеттик болчу. Биз керек болсо, биз ошондой убакытка туш келип калдык. Биз ресторанга кирип тамак ичиш үчүн ресторанын оозунда турган кишиге взятка берчүбүз, бир сом. Киргенге. Анан эмне болду? Бүт баары приватташтырылды, корректордун деле кереги жок. Түшүнүп атасыңарбы? Ошол жерде рыноктук шарт болсо, менин китебим менен анаранын айымдын китеби конкуренция болсо, биз корректорду анара өзүнүн акчасына табат, мен өзүмдүн акчама табам. Түшүнүп атасыңарбы? Ошол жерде естественно табигый конкуренция болбой атпайбы? Ошо китеп чыгат. Атаандашы болсо, мен уже өзүмдүн китебимди, мен автор катары, мен тим эле аны күнү түнү үтүр точкасына чейин өзүм эле жазайм аны. Биз мамлекетке жүктөп атпайбыз ошол проблеманын баарын. Мамлекет эч качан мындай проблемадан айрыла албайт, чече албайт бул маселени. Мамлекет колунан келген иш менен аракеттеши керек. Ошон үчүн билим берүү министрлиги мисалы ушул сиз айтып аткан практика жүзүндө колдонулуп келеби? Айтып атасыз. Бирок ошо билим берүү министрлиги мисалы биздин колубуздан келбейт. Келе мыйзамдарды өзгөртөлү деп мына мисалы Кудайбердиева бир жолу жогорку кеңешке ушундай демилге өтөрүп барды, барган жок да. Азыр канча айтып, бул каталар эмнеден чыкты? Мониторингке, адамдар, ата-энелер мониторингинен кийин чыгып атат. Эсинде сүйлөш, ката эмне үчүн чыгып атат? Системдүү ката кетип атпайбы, ылдый жакта. Алмаз мырза, азыр угалда мына кесипкөй айтыштан сурайлы да Гүлмира эже. Ошо системаны бүрткө өзгөртөлү деп анан документациядан баштаганбыз да. Негизи ушул нерсе керекпи? Мына айтып атат жана. Положение об издании учебников. Анан кандай этаптар менен жүрүш керек, ким жоопкерчиликтүү, ошол этаптардын ортосунда ошону акырын баратабыз. Буюрса мына эртең ошону талкуулайбыз. Анан негизи жанагы экспертиза кабыл деп атпайбызбы? Экспертизадан тышкарыда 1 жыл бою апробацияда жүрөт. Мисалы бир эле мектепте эмес, акыркы мына жолу 56 мектепте, ар бир областтын 5-6 мектептеринде даже 10 чакты мектеп болуп калып, апробациядан өтөт мугалимдерге. Ошо мугалимдерге үйрөтөбүз, авторлор жолугуп, ошо китептин концепциясы жөнүндө. Анан мурдагы китептер менен кандай айырмачылыктары бар, ошол жөнүндө авторлор айтып беришет. Анан апробацияны кантип жүргүзүш керек, жөн эле бир катаны таап туруп бизге көрсөтүп коюш эмес, ошо мазмундук кабыл алуу жагынан, анан жана ар бир суроосунан бери. Мисалы бул суроого окуучу жөн эле ооба же жок деп жооп берип коет, анын кереги жок. Креативдүү суроолор болуш керек. Улан мырза, мынакей жаңы эле Алмаз мырза жакшы ой айтты да. Мисалы үчүн дейт, ар бир автор дейт, автор арасында атаандаштык болсо, айтып атат да, атаандаштык болсо, ошондо ушул билим берүүдө мындай кандайдыр бир жакшы жыйынтыктар болот беле деген ойду айтты. Ошо Англиянын бир проектиси менен мени немеге жөнөтүштү, Турцияга. Анан ошо издательстволордун иш аракеттерин үйрөнүп, анан ошо башка мамлекетке жайылтышат да алар. Анан ошо Турцияга барганда бир мектебине бардым. Мектепке барсам, чын эле сиз айткандай, Алмаз ага айткандай, 10 чакты издательство болуп, ошонун баары бирден китеп даярдап келишет экен, мисалы математикадан. Стандартка туура келсе, мугалим өзү тандап алат. А министерство как заказчик, ошо издательство, мына Улан мырза аябай туура айтып атат. Издательстволар заявка таштайт, анан Анар эже тоже айткандай, издательство вплоть до доставки. Рыноктук мамиледечи азыр министерство менен академиянын эмне үчүн ушундай сынга калып атышат? Булар одновременно заказчик дагы и исполнитель дагы болот. Бул туура эмес. Булар только заказ бериш керек. Тех задание жазыш керек. Физика китеби, мисалы, момдай талаптарга төп кеш керек. Болду. Мени күйдүрүп атканы деле ошол да. Мисалы үчүн эмне үчүн ушул инициативаны мына сентябрда айтып баштаганбыз. Инициатива жок, булга деген мыйзам керек деп эле чыга калбайт да. Кудайбердиева канчадан бери отурат, ошону айтып атабыз. Анарайым, сиз кандай ой пикир кошо аласыз? Сер айткан, мен ошону айттым да, баягы от поля к столу дегенде, ошо мына асыр рукописке, кол жазмага конкурс, анан издатель, анан типограф. Мен айтып атам, ошо автор, кайсы корректор, кайсы художник, кайсы редактор, кайсы автор, ошо издатель өзү жоопкерчиликти алып, балдарга китепти только КАОдон, ученый советтен өтөт, апробацияны өтөт, биздин стандарттан чыкпай. Мен ошону айтып атам, бир колго бериш керекпиз. И между издательством жана конкуренция болот да. Биз ошону айтып атабыз. Азыр мындай рукопистерди кайра конкурс министерство эметет, өзүлөр баалайт.
биздикин тандабайт, андай болгон күндө биздин авторлорду тандабайт, мугалимдер Россияныкын тандайт. Мисалы үчүн башталгыч класстарды Петросян менен Марулдун китептерин окутуп атканда эле биздин авторлордун китеби начар болуп калат дагы, анда биздикилер башка Россиянын китептерин тандап кетишет мугалимдер. Мына Бишкек шаары ушинтип окутат. Жок, абдан туура кылат. Мен айтып атпаймынбы? Мектеп өзү чечиш керек кайсы китеп менен эмне үчүн мамлекет навязывать этип атабыз могул китеп менен оку деп. Ким берди бизге андай укукту? Алмаз мырза, ал жагыңызда Ой, физикада кайсы идеология бар? Биологияда кайсы идеология бар? Жөн эле биз мындай эле советский эле коммунисттик стандарт менен жүрөбүз да. Идеология жок ал жерде. Рахмат сиздерге. Барыңыздарга мен жалпы стандарт жөнүндө айтып атам сизге. Окуу китептер менен кошочу билим берүүдө эме мугалимдердин дагы эмесин көтөрүш керек да. Мисалы, ОРТда эң төмөнкү балл алган окуучуларды, абитуриенттерди педагогика тармагына албай, негизи ал жака жогору алыш керек. Ал үчүн жогору алыш үчүн мугалимдердин дагы жогорулатыш керек да, айлык акылары. Олар дагы жогорулатыш керек. Мамлекет баарыбыз, мендей профессорлор, уландай профессорлор баарыбыз биригип туруп, 15 жылда биз эмне кылдык? Эң начар балдардын баарын мектепке чогулттук. Мугалим катары. Рахмат сиздерге. Кайдан ана жерде жакшы. Балдар биздин келечегибиз деп айтылат эмеспи? Андыктан илимдүү, билимдүү жаштарды тарбиялай алгандыгыбыз биздин жашоодогу чоң жеңишибиз болсо керек. Эмесе кайрадан жолугушканча бар болуңуздар. Бул ачыгын айтканда ток шоусу болду.